Assalamu алейкум, кыргыз элим, мусулман бир туугандар, менин катталуучуларым кандайсыздар? Туугандар, мынакей биздин Умар мечитибиз Манас району Покровкадагы. Ушул мечитте амал кылабыз. Анан бул мечитти мынакей арабтар тургузуп берип, Аллах ыраазы болсун. Мынакей арабтар бүтүрүп берген мечитти. Бирок анан эми кайрымдуу кыргыз элдерим бар экен, кыргыз элибиз мына бүтүп атат, ушундай вараталар бүтүп атат. Майда чүдалар өсүп бүтүп атат, ажатканалар өсүп бүтүп атат, кудуктарыбыз бүтүп атат, сууларыбыз. Буюрса барыңыздарга Аллах ыраазы болсун. Анан бул жакта дагы буюрса биз туугандар кужираны баштадык. Бул жака кужираны баштадык. Кужира керек экен мечит болгондон кийинчи. Анан бул мечит өзү ичи чоң, негизи заливка деле куюлган эмес, ушинтип бүткөн да, ичи суук эми. Кыш кызын өтө эле суук болот экен, анан ток жагынан да аябай бир талай эле акча чыгып кетет экен да. Анан негизи кужира керек экен бизге туугандар. Биздин жамааттын кужираны цементтин фундаментин куюп койдук. Дагы цементтерин, таштарын ушул жамааттан балдар алып ушундай неме кылышты. Аллах ыраазы болсун, өздөрүнөн балдар чыгарып фундамент коюлуп бүттү. Эми силерге кайрылып атканыбыз ушул кужирага да жардам берип койсоңуздар деп кайрымдуу элге кайрылып атабыз. Бул жагы стеназын туруп ушул бүт толугу менен бүткөнгөчү, заливка менен. Анткени орозо күчүрө кышка да келатат. Ушунун ичине тарап алып калганга да даватчылар келгенге да жакшы да, условия алып койсок. Мечит ушул кыш кызын аябай эле суук болуп калат экен. Анан идиш аяктарыбызды да бул жактан оз ачырчык мечиттин ичиненчи, анан эми бул жакта да оз ачырганга жакшы болот да. Кужира. Мынакей цементтин буюрса куюп койдук үшүүгө чейин. Үшүүгө албай, сон болуп калды. Ошол сиздерге кайрылып атканыбыз ушул кужираны бүтүп алсак, бунун размери 11/6, ушундай бийиктигин ушу 2,5 стандарт кылып, буюрса заливка менен бүтүрүп алсак сонун болот эле. Эми стеназын ошол пена блокпу, газоблокпу ошодон тургузуп алсак, негизи жылуу болот экен да. Сыртына эчтеке чаптабай эле ошонун өзү менен жылуу болуп берет экен буюрса. Анан материал бозой бизге главный, материал бозой, калган өзүбүз бүтүрүп алабыз да. Өз жамаат эле тургузуп алабыз буну. Ошол ушун эле бүттүк, эми калган ошол материалды ушул кайрымдуу элдерден күтөбүз. Ошол бирөө мүмкүн газоблогун чыгарам деп калабы, мүмкүн балкаларын чыгарам деп калабы. Ошол телефон номерин, бул жактын имамдын телефон номерин экранга калтырып койдум. Ошо байланышып жол жообун сурасаңыздар болот. Эмбанкта ошол номерде, WhatsApp'да ошол номерде имамдын. Бурунку кайрылуу болгондо да ошо имамдын номерин калтырып койчумун. Мына ошо аркылуу байланышып, мына көп нерсе бүттү буюрса. Ошол сооп иш кылам десеңиздер, туугандар, буюрса ошол кужирабыз бүтүп калса сонун болот эле. Эми кыш кызын чейин эле ушул мечиттин ичинде аябай эле суук болуп калат экен, өтө эле. Буда заливка жок, натяжной менен эле ушундай бүткөн да. Ошол туугандар, барыңыздарга Аллах ыраазы болсун. Барыңыздарга Аллах иман берсин, ден соолук берсин, узун өмүр берсин.